Ассаламу алейкум, Кыргыз Жарнама YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Талас облусу Талас шаарынан бизде ушул чоң там сатыкка чыгууда. Жайгашкан жери бул Манаса 1. Бул жак болсо Токтогул көчөсү менен кесилишет. Мынакей бул Токтогул көчөсү, өзүңүздөр көргөндөй. Локация аябай жакшы жерде жайгашкан. 5-мектеп жанында. Бер жагында Газпром бар. Бул жерде мечит. Кыскасы аябай жакшы жерде жайгашкан. Мынакей үйдө ушундай чоң там. Азыр сиздерге үйдүн ичине кирип дагы толук обзор тартып көрсөтөбүз. Видеого лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Мынакей тамга келдик, буюрса. Там ушул чоң двухэтажга там. 12ге 13 тамдын размери. Бул жагы болсо бүт бизнес. Садик, мынакей готовый частный садик. Үйдө трехфазка бар, канализация бар, участоктун размери 7 сотик. Мынакей бул жагын баары өзүнүн тенти бар экен, үйдөгү жапкычы. Бак кыш келаткандыктан азыр күн тийип турсун деп алып койгон экен. Азыр сиздерге арт жагындагы тартып көрсөтөбүз, кийин үйдүн ичин тартып көрсөтөбүз. Бул жак болсо тамдын мынакей жаны, мынакей тамдын ушундай аябай жакшы утеплять этип, жакшы жасалган. Жапжаңы там туугандар. Бул жак болсо мынакей өзүңүздөр отункана, чакан пристройка. Толук бүт элеке, силерге толук айтып коеюн сразу. Буюрса мынакей киргенде эле бисмилля деп киргенде бул жак коридор туугандар. Коридор бул жакка жаш балдардын, жанагы садикке келген балдардын бут кийимдерин ушул жакына коюп коюшат экен. Андан эмесе мынакей бисмилля деп үйгө кирдик туугандар. Үйдүн аурасы мынакей ушундай жакшы. Бул жагын баары мынакей оюнчуктар. Сол жака кайрылганда туугандар, бул жака мынакей үстүнүн баардыгы ушундай отопление менен. Ушундай жакшы садикке ылайыкташтырылып жасалган. Андан эмесе сиздерге мынакей киргенде, оң жакка киргенде бул жак кухня. Кухнянын жакшы ушундай көрүнүштө. Мынакей бул жактан балдар тамак ичип, күн көйбөттөн жылуу жерде. Ушул көрүп аткан, сиз көрүп аткан эмеректердин баардыгы калат. Мынакей бул жактан холодильник жана ушундай эле башка нерселердин баардыгы калат. Азыр кийинки бөлмөнү тартып көрсөтөбүз. Кийинки бөлмө буюрса туугандар, мынакей киргенде эле бул жака чоң ушундай зал. Бул жака мынакей чоң ушундай жакшы жасалган. Мынакей балдарга расчет болуп, отопление бар, үйдө трехфазка. Баардыгы ушундай кооз болуп жасалган. Сиздер көрүп аткан ушул эмеректердин баардыгын калтырабыз дейт колдон келишинче. Баазым болсо сүйлөшөбүз дейт. Залдан киргенде эле оң жакка, ушул жакта санузел. Ушул жерде теплый пол бар дейт. Мынакей баардык керектүү нерселердин баардыгы бар. Кыскасы үйдү алып эле только жашаш керек. Мынакей холдон кийин эле туугандар, мынакей санузел деген бул жагы хол жагын тартып көрсөтөлү. Ушул жерден экинчи этажга чыгып кетет. Мынакей ушул жерден экинчи этажга, бул жака кичинекей балдардын сумкалары, керектүү жерлери. Мына ушундай кылып да сонун кылып эшик жасап койгон экен, чыгып кетпесин, кирип кетпесин деп. Андан эмесе азыр сиздерге экинчи этажды тартып көрсөтөбүз. Мына экинчи этаждан буюрса мынакей лестницалар аябай жакшы жасалган. Бул жагына мынакей детский болуп, бул жак мынакей. Булардын баары наклейкалар. Буну мындай эле сыйрып коесуздар, эгер үй кылып сатып ала турган болсоңуздар. Бул жер болсо мынакей экинчи этажга чыктык. Мынакей экинчи этаж. Бул жагы ушундай холл. Киргенде эле ушундай холдон оң жакка кирсек, бул жак эмне бир аз караңгыраак экен. Свет жоктугуна байланыштуу ушундай кылып тартып берүүгө туура келип атат.
Бұл жақында мына жаш балдардың ойнап, әр нәрсе үйреніп, білім алушы жер екен мінекей. Бұл жақтан кейінгі бөлмеге өте тұрған болсақ, бұл жер балдардың ұқтап ес алушы бөлмесі екен. Мінекей, өзіңізде көргендей. Шындай екі этажды, чақан детский кроваттар екен. Бұны үй қылыптағы алсаңыздар болады. Жана ошондой эле садик кылыптагы иштетсеңиздер даяр бизнес да кыскасы. Жана ушул жерге кичинекей бөбөктөргө ылайыкталган чакан раковина. Жана ошондой эле бул жагында унитаз бар экен. Экинчи этажында. Анда эмесе бул жак ушундай күнгөй бет экен. Күнгөй бет аябай жакшы жылыйт дейт. Мынакей. Өзүңүздөр көргөнүңүздөр. Бuyakta ушундай чакан гардеробу менен. Мынакей. Туугандар, баарынан сиздерге баазы кызык, баазы договорная дейт, келишимдүү түрдө. Жана ушул жерден экинчи этаждын мынакей санузелі бар экен. Ушундай экен. Жакшы. Бул нерсеси болсо, туугандар, светтин таза суу экен, кыскасы бул. Баа свет өчүп калып турган болсо, автоматически суу дайым болот экен. Эч кандай светтин кереги жок экен. Мынакей. Ар кандай варианттар болсо, айтыңыздар, туугандар. Кандай вариант болсо дагы каралат. Рассрочка жогу, через банк, кыскасы кимде кандай варианттар боло турган болсо, айтыңыздар. Ушундай готовый бизнес менен жакшы жерден там издеп аткан бир туугандар менен бөлүшүп коебуздар. Телефон номерин калтырабыз. Сиздер менен Кыргыз Жарма YouTube каналы болду. Видео лайк басып, комментарий жазып, подписка болуп туруңуздар.